Бул сүрөттөр өткөн күндөгү тарыхтын барактары. Ар бир мүнөттөгү көз ирмемди сактап калып фото аппараттын жардамы менен гана болот. Ассаламу алейкум, урматтуу Санжыра каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Сиздер менен Сулайман Жамботоев. Бул чыгарылышта бир кылым мурда тартылган жана ар түрдүү окуяларды өзүнө камтыган сүрөттөрдүн сырларын сиздер менен бөлүшүп кетебиз. Видеонун аягына чейин көрүп, бир лайк коюп кетиңиз. Сиздер үчүн оңой, биз үчүн өтө маанилүү. Биз баштадык. Nikola Tesla миллион жыштыктагы токтун арасында кагаз иштери менен алектенип жаткан учур. Бул көз ирмем Tesla үчүн адаттагы көрүнүш болсо керек. Бирок башкалар үчүн кооптуу болушу мүмкүн. Nikola Tesla өзгөрмө токту пайда кылган кыймылдаткычтарды практикадан өткөрүп жаткан учур. Сүрөт 1904-жылдары тартылып алынган. Бул адам Гавайидагы Мауи аралында кандай чоң өсүмдүктөр өскөндүгүн далилдеп турат. Сүрөт 1924-жылдарга таандык. 1937-жылы Голливудда актерлордун катышуусу менен грипп эпидемиясы учурунда гигиена эрежелерин сактоого чакырган плакат алынган. 19-кылымдын башындагы таң калыштуу сүрөттөр. Бул коркунучтуу деле көрүнүш эмес. Жаш балдар үчүн тартылган сүрөттөрдө улуулар болбош керек деген түшүнүк болгондуктан кичинекей бөбөктөрдү кармап отурган ата-энесинин же бала багуучунун жүзүн ар түрдүү кеземелер менен бекитип коюшкан. Ошол мезгилде бул нерсеге эч ким таң калган эмес. Анткени жаш балдардын портретинде андан бөлөк эч ким болбош керек дешкен. Айта кетчү нерсе 19-кылымда сүрөткө түшүү үчүн 2-3 мүнөт талап кылынган. Фото аппараттар азыркы күндөгүдөй 1-2 секунд ичинде тарткан эмес. 1909-жылы Калифорния аймагынан эң чоң дарак кыйылган. Бул дарактын жашы болжол менен 1000 жылдан ашык болгон жана аянты 5,5 чарчы метрди ээлеген. Катуу соккудан коргоочу костюм, унаа дөңгөлөктөрүнөн жасалган костюмдар 1894-жылы сатууга чыгарылган. Азыр күлкүлүү туюлушу мүмкүн, бирок ошол мезгилде бул костюмдар жаңы модага айланган. Адамдарды туткундаган зоопарк, Бельгия, 1958-жыл. Шаар айланган тургундар капастагы негрлерди тамактантып жаткан учур. Бул көрүнүш таң калыштуу эмес, анткени 1935-36 жылдары Европада мындай зоопарктар кеңири болгон. Буга чейин ак адамдар караларды жана индеецтерди зоопарктарда кармап келген. 3D үлгүсүндөгү тасманы биринчи жолу көргөн көрүүчүлөр. Сүрөт 1952-жылы тартылган. 1895-жыл. Владимир Ильич Ленин. Сүрөт полициядан алынган. 1911-жылы. Сталиндин сүрөтү Санкт-Петербург шаарында жергиликтүү полициядан алынган. 1930 Микки Маус күйөрмандары. Бүткүл Америка боюнча Микки Маус тасмасы 1931-жылы миллиондон ашык жаш күйөрмандарды чогулткан. Парижге боштондук символун чагылдырган айкелдин курулушу 1884-жыл. Италия Кавалерлер мектеби 1906-жыл. Бронжилеттин бекемдигин текшерүү 1923-жыл. Октон коргоочу жилетти тирүү адамга кийгизип, анан ок атуучу курал менен атып текшерген. Жаш балдар үчүн темир тор. Бул көрүнүш Лондон эли үчүн 1930-жылдары өтө популярдуу болгон. Балдар бул темир тордун ичинде таза аба менен дем алып жана күндүн нурунда көрүшчү. Бостон марафонунун уюштуруучулары жалгыз айымдын ошол марафонго катышуусуна каршылык көрсөткөн көз ирмем. 1967-жылы Кэтрин аттуу айым аялдар дагы ар бир спортко катышууга акысы бар деп ушул чуркоого катышкан. Марафонду уюштурган жетекчилер аны уруп четтетүүгө аракет кылышкан. Бирок Кэтрин эч нерсеге карабай аягына чейин катышкан. Ал ошол Бостон марафонундагы алгачкы айым катары таанылып калган. Нацисттердин арасынан салам бербеген жалгыз адам. 1936-жыл. Жумуш издеген жаран 1930. Менде 3 кесибим бар. 3 тилде эркин сүйлөйм. Согушта 3 жыл болгом. Жана 3 балам бар. 3 айдан бери жумушсузмун. Бирок мен бир гана жумушту издейм деген. Америка аймагында депрессия учурунда миңдеген тургундар жумушсуз калган. Ачкачылыктын айынан жарандар баарына даяр болгон.
Швеция өлкөсүндө жол эрежелерин bir түн ичинде алмаштырган. Тагыраагы буга чейин жолдо жүрүү эрежеси тескери багытта болгон. Кийинки күнү шаар ичинде өтө көп жол кырсыктары катталган. Бул окуя 1967-жылдары орун алган. Берлин тосмо дубалы. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Берлин экиге бөлүнүп турган. Бир тарабы Советтик Союзга баш ийгендер, экинчи тарабы немец өкмөтү. Ошол учурда узундугу 155 чакырымды түзгөн тосмо дубал курулган. Кийин 1989-жылы дубал кулатылган. Бул сүрөттөр 1961-жылдары тартылган. Достон, бир туугандан, ата-энеден айрыган бул дубал көптөгөн элдин өлүмүнө себеп болгон. Анткени ашып өткөн жарандар окко учураган. Сексен алтынчы кабаттан тең салмактуулукту кармаган акробаттар. Сүрөт 1934-жылы тартылган. Эртең менен ойготуучу кызматкерлер. 20-кылымдын башында Европанын көптөгөн өлкөлөрүндө ушундай будильник ишкерлер кызмат көрсөткөн. Эки кабаттуу Лондон автобусун текшерүү учуру 1933-жыл. Почта кызматы аркылуу жаш балдарды жиберип келишкен. Сүрөт 1913-жылдарга таандык. Арадан көп өтпөй бул кызматтан жергиликтүү кызматкерлер баш тартышкан. 1920-жылы айымдардын сууга түшүүчү көйнөктөрү тизеден 20 см өйдө болуусу шарт деген мыйзам чыккан. Бул таң калыштуу баш кийим китеп окуган жана жазуу жазган адамдар үчүн иштелип чыккан. Аны кийип ничке түтүкчөсү аркылуу дем алып китеп окушкан. Аны кийгенде айланасындагы үн угулган эмес. Сүрөт 1925-жылдарга таандык. Бийчи Бурельск Зарита өзүнүн бийчи жылаанын көчөгө сейилдеп алып чыккан. 1930-жыл. Microsoft командасы 1979-жыл. Эң биринчи селфи 1839-жыл. Роберт Корнелиус ушул сүрөтү менен аты калган. Ошол мезгилде автопортрет же азыркы биздин тил менен айтканда селфи жасаган. Түрдүү боектордун жардамы менен. Көчөдөгү тиш доктурлар Германия, биринчи дүйнөлүк согуш мезгили. Москва 1903-жыл. Николай II жана анын жубайы Александра Федоровна Кремль имаратынын үстүндө. 1901-жылдар айымдар мырзаларды Ак бийге тартып жаткан учур. Ак бий азыркы жеңил бий. 19-кылымдын башында Ак бий жаңы модага айланган. Бул бийге айымдар мырзаларды тартышчу. Аба карабли Гинденбургдун жарылуусу. Гинденбург жерге конууга даярданып жатып 34 секунд ичинде күйүп жарылып кеткен. Анын кесепетинен 36 адам набыт болгон. Сүрөт 1937-жылдарга таандык. Бул 5 жаштагы Гарлит аттуу жигиттин кулагы биринчи жолу уккандагы көзүрмем. Ал буга чейин эч кайсыл үндү уккан эмес. Угуу аппаратынын жардамы менен ал 5 жашында алгачкы үндү уккан. Гитлердин жаштык кези биринчи дүйнөлүк согуштун башталышы 1914-жыл. Бул трилитондорду казуу жана кайра калыбына келтирүү иштери белгилүү подполковник Валим Хоули тарабынан 1919-20-жылдары жүргүзүлгөн. Edison компаниясынын электр унаалары Нью-Йорк 1906-жыл. Марафончулар алгачкы Олимпиада оюндарында Греция 1896-жыл. 1912-жыл коопсуздук касканы тестирлөө же касканын кубаттуулугун текшерүү. Испания пандемиясы 1918-жылы бүткүл дүйнөнү каптаган испан пандемиясы 100 миллиондон ашык элдин өмүрүн алган. Бул сүрөттөр жөнөкөй көрүнүшү мүмкүн. Чындыгында бул эпидемия дүйнө элдерин бир топ кыйынчылыктарга жана коркунучка такаган. Жүз миңдеген айымдар хиджаб мыйзамына каршы митингге чыгышкан. Тагыраагы хиджаб кийүү же кийбөө ар бир аялдын өз эрки дешкен. Тегеран 1979-жыл. Өрт өчүрүүчү кызматкерлер Вашингтон 1922-жыл.
Бул сүрөттө ата-энеси жана кызы түшкөн. Бирок тилекке каршы кызы бул учурда жансыз болгон. 19-кылымдын орто жарымында өлүм сүрөтү деген түшүнүк модага айланган. Анткени кээ бир бул дүйнөдөн өткөн инсандардын сүрөттөрү болгон эмес. Ошол себептен тургундар жакындарынын жансыз турган денелери менен эстеликке сүрөткө түшүшкөн. Алкоголдук ичимдиктерден айыктыруу жолдору 19-кылымдын башталышы. Батыш Бенгалинин жашоочу айымы жонуна британиялык соодагерди көтөрүп баратат. Азыркы түшүнүк менен айтканда таксист айым. 1903-жылдар. Кулдарды аукцион аркылуу саткан дүкөн Атлант. 1864-жыл. 1875-жыл. Египет өлкөсүндө байыркы фараондордун мумиялары табылып турган учур. Жергиликтүү тургундар кээ бир мумияларды сатып күн өткөрүшкөн. Жазалоочу курал Монголия. Бул сүрөт 1913-жылы Стефан Пас тарабынан тартылган. Советтик Союз тарыхындагы эң жийиркеничтүү эксперимент 1954-жыл. Хирург Владимир Демиховдун бул аракетинен кийин бийлик анын ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Ал бир иттин башына экинчи иттин башын кошуп койгон. Операция ийгиликтүү аяктап, бирок бул байкуш ит болгону бир жума жашай алган. Владимир Демихов 20га жакын эксперименттерди жасаган. Арасында адамдын жүрөгүн алмаштыруу дагы болгон, бирок ийгиликсиз. Bir 1858-жылы Кытай бийлиги таранчы чымчыктарды кырып жок кылууга өкүм чыгарган. Себеби таранчы чымчыктар элдин талаадагы эгиндерин жеп түшүм аз болгон дешет. Тургундар күнү түнү таранчы чымчыктарды эч кайсыл жака кондурбай жана аткылап 2 ай ичинде миллиондогон чымчыктар жок болгон. Кийинки жылы талааны чегиртке каптап кетип, Кытай эли арпа буудайсыз калат. 1959-жылы Кытай ачкачылыктан жабыркап, Советтик Союзга жардам сурап кайрылган. Ташкент 1966-жыл. Катуу жер титирөөдөн көптөгөн имараттар, үйлөр ураган. Великандар үйү деп аталган бул үй 1905-жылы Канада аймагында курулган. Бул үйдүн бийиктиги 22 метрди түзгөн. Үйдүн ичи жаратылыш музейи деп аталып, ондогон жылдар бою мамлекетке карап турган. Кийин 1964-жылы электр зымынан чыккан жалындан улам үй өрттөнүп кеткен. Дүйнөдөгү эң чоң жылкы 1851-жыл. Семсон Момонт деп аталган бул жылкы Улуу Британия өлкөсүндө 1846-жылы төрөлгөн. 4 жашка толгондо дүйнөдөгү болуп көрбөгөн чоңдукту көрсөткөн. Анын бою 2 метр 19 сантиметр жана салмагы 1 тонна 600 килограммга жеткен. Брюс Ли жана Джеки Чан. Сүрөт 1973-жылы тартылган. Урматтуу достор, бул чыгарылыш аягына жетип келди. Эгер видео жакса, жакты деп далилдеп кетиңиз. Мен сиздер менен коштошпоймун. Анткени кийинки видео роликтерибиз даяр болгонго чейин мындан алдыңкы чыгарылыштарды көрүп туруңуздар.